Саламатсыңарбы балдар? Анда месе сабагыбызды баштайлы. Азыр кыргыз тили сабагы 4-чейрек боюнча 2 сабак. Демек балдар, биз жаңы теманы өтөрдөн мурун мен силер менен мурунку өтүлгөн тема боюнча этиштин татаал формалары боюнча кайталоо жүргүзүп алайын. Анда месе мен силерге төмөндөгү суроолорду берем. Биринчи суроо: этиштин татаал формалары деген эмне? Кана, бул боюнча ойлонуп эсибизге түшүрөбүз. Этиштин татаал формалары деген эмне? Экинчи суроо: этиштин татаал формасынын тутумундагы негизги этиш тууралуу айтып бергиле. Этиштин татаал формасынын тутумундагы негизги этиш тууралуу айтып бергиле. Үчүнчү суроо: жардамчы этишке мүнөздүү белгилер кайсылар? Жардамчы этишке мүнөздүү белгилер кайсылар? Балдар, эсиңерге түшүрүп эстедиңерби? Демек балдар, этиштин татаал формалары деген негизги жана жардамчы этиштер маанилик жана грамматикалык жактан өз ара ажырагыс болуп уюмдашып келип, кеңири маанидеги кыймыл-аракетти билдирсе, этиштин татаал формалары деп аталат. Ал эми негизги этиш болсо, негизги этиштер лексикалык баштапкы маанилерин дайыма сактайт да, чакчылдын а, ый жана ып, каны формаларында турушат. Мындай чакчыл формалар биринчиден негизги жана жардамчы этиштерди өз ара байланыштырса, экинчиден этиштик татаал формаларды уюштурууга негизги каражат болуп эсептелинет. Ал эми жардамчы этиштердин мүнөздүү белгилерин атай кетсек, биринчи баштапкы лексикалык маанисинен ажыраган болот дагы абстрактуу мааниде колдонулат. Экинчиден, негизги этиш аркылуу берилген кыймыл-аракеттин кайсы жак тарабынан аткарылганын жана качан аткарылганын билдирет. Үчүнчү болсо, негизги этишке кошумча маани киргизет. Мынакей балдар, биз мурунку өтүлгөн тема боюнча бир аз болсо дагы кайталоо жүргүзүп алдык. Ал эми биздин бүгүнкү өтө турган темабыз балдар. Сабактын темасы жардамчы этиштин түрлөрү. Ал эми сабагыбыздын максаты болсо, биринчи жардамчы этиштин түрлөрү боюнча маалымат аласыңар. Тексттеги жардамчы этиштердин кандай маанилерде колдонулганын аныктайсыңар жана алардын маанилик түрлөрүн табасыңар. Анда эмесе биз бүгүнкү жаңы тема боюнча бере турган маалыматымды баштайын. Балдар, биз мурунку сабакта силер менен этиштин татаал формасын өткөнбүз. Демек этиштин татаал формасынын тутумунда негизги жана жардамчы этиштер болот. Аны силер билесиңер. Демек балдар, татаал этиштин тутумунда турган жардамчы этиштердин колдонулушундагы кошумча маанилери бирдей эмес. Мына ушул өзгөчөлүктөрү боюнча алар 3 топко бөлүнөт балдар. Биринчи, кыймыл-аракеттин узакка созулушун билдирүүчү жардамчы этиштер балдар. Буга отур, тур, жат, жүр, бер деген жардамчы этиштер аркылуу уюшулат да, анда кыймыл-аракеттин бүтүшү же бүтүү чеги көрсөтүлбөйт. Ал эми экинчи түрү болсо, кыймыл-аракеттин багытталышын билдирүүчү жардамчы этиштер. Буга кел, кет, бар деген жардамчы этиштер чакчылдар формасындагы негизги этиштер менен айкалышып, кыймыл-аракеттин бир жакка багытталышын билдирет. Эми үчүнчү тобуна кайрыла турган болсок, үчүнчүдө кыймыл-аракеттин толук иштелгенин билдирүүчү жардамчы этиштер. Бул кыймыл-аракеттин качандыр бир мезгилде
же сөз жүрүп жаткан учурда толук иштелип бүткөндүгү татаал этиштин тутумундагы сал, жибер, чык, ташта, кой, кал, ал, бол деген жардамчы этиштер аркылуу уюшулат. Мынакей балдар, биз бүгүн силер менен ушул теманы өтмөкпүз. Бардыгыңарга түшүнүктүү болду го деп ойлойм. Эгерде түшүнбөй калган жерлериңер болсо, мага суроо иретинде кайрылгыла. Балдар, анда эмесе бүгүнкү жаңы тема боюнча алган билимибизди бышыктоо максатында 111 көнүгүүнү иштейбиз. Бардыгыңар китебиңерди ачып 111 көнүгүүнү карагыла. Мынакей балдар, алдыңарда 111 көнүгүүнүн биринчи сүйлөмү. Бала көз ачык бойдон магдырап жата берди. Демек балдар, бул сүйлөмдө жата берди деген кызыл боек менен боелуп турат. Көрдүңөрбү балдар? Демек бул этиштин татаал формасы. Мында тутумуна кайрыла турган болсок, жата деген негизги этиш, берди деген жардамчы этиш. Демек балдар, бижерден биз эмнеге токтолобуз? Бижерден биз жардамчы этиштин кайсыл түрү экенин аныктайбыз. Берди деген жардамчы этиш кайсыл түрүнө кирет болду экен? Кана жанагы 3 топтун кайсынысына кирет? Бардыгыбыз тең ойлонолу. Демек балдар, берди деген жардамчы этиш бул кыймыл аракеттин узакка созулушун билдирүүчү тобуна кирет экен балдар. Берди. Өзүңөр деле байкап көрсөңөр, бала көзү ачык бойдон магдырап жата берди. Демек ошол кыймыл аракет узакка созулуп атат. Балдар, бала ошо бойдон жата берип атат да. Түшүндүңөрбү? Эми экинчи сүйлөмдү карайлы. Анын көңүлүн айнытып албайын дегенсип, эне унчукпай калды. Бул сүйлөмдө этиштин татаал формасы унчукпай калды. Көрдүңөрбү балдар? Демек этиштин татаал формасынын тутумуна кайрыла турган болсок, негизги этиш унчукпай деген чакчыл аркылуу уюшулду. Ал эми калды деген жардамчы этиш. Эми биздин милдетибиз жардамчы этиш кайсыл жардамчы этиштин кайсыл түрүнө кире тургандыгын аныкташыбыз керек. Кана бардыгыбыз тең ойлонобуз. Калды деген кайсыл түрүнө кирет? Кана. Демек балдар, кыймыл аракеттин толук иштелгенин билдирүүчү жардамчы этиштер тобуна кирет. Мында кыймыл аракет толук иштелгендигин эмне кылып атат балдар? Бүткөндүгүн билдирип атат. Толук иштелип бүткөндүгүн. Анын көңүлүн айнытып албайын дегенсип, эне унчукпай калды. Эне мынакей унчукпай калды. Кыймыл аракет аткарылып бүттү. Көрдүңөрбү? Өзүңөр байкасаңар деле ошондой билинет. Анда эмесе үчүнчү сүйлөм. Комуз черткен бала эмне кылаарын билбей, ал да момоюп отура берди. Бул сүйлөмдө отура берди деген этиштин татаал формасы. Отура деген негизги этиш, берди деген жардамчы этиш. Демек, эми жардамчы этиштин кайсы түрү экенин аныктап алалы. Берди деген жардамчы этиш кайсыл түрүнө кирет? Кана бардыгыбыз ойлонобуз. Бул кыймыл аракеттин узакка созулушун билдирүүчү жардамчы этишке кирет. Мынакей балдар, эми 4-үнчү сүйлөм. Бир маалда Абдрахман башын көтөрө калды. Бул жерде татаал этиш көтөрө калды. Негизги этиш көтөрө деген чакчыл менен уюшулду. Ал эми жардамчы этиш калды. Демек, калды деген жардамчы этиш эми кайсыл топко кирет? Бардыгыбыз тең ойлонобуз. Мынакей, бул кыймыл аракеттин толук иштелгенин билдирүүчү жардамчы этиштер тобуна кирет экен балдар. Демек, мында дагы кыймыл аракет толук иштелди. Мынакей, көтөрө калды. Башын көтөрө калды. Ошол аткара турган кыймыл аракет толук аткарылды. Мынакей балдар, биз бүгүнкү
сабагыбызды ушул сүйлөм менен жыйынтыктап бүтүрөбүз. Бул тема боюнча түшүнбөй калган жерлериңер болсо мага суроо бергиле. Эми балдар, үйгө тапшырма. Азыркы иштеген 111 көнүгүүнү берем. 5 сүйлөмдөн 13 сүйлөмгө чейин өзүңөр үйдөн өз алдыңарча иштеп туруп мага көрсөткүлө. Эмне кыласыңар андан? Текстеги жардамчы этиштердин кандай маанилерде колдонулганын аныктайсыңар жана аларды маанилик түрлөрү боюнча көчүрүп жазасыңар. Кантип көчүрүп жазасыңар балдар? Биринчи, кыймыл аракеттин узакка созулушун билдирүүчү жардамчы этиштерди өзүнчө жазасыңар. Кыймыл аракеттин багытталышын билдирүүчү жардамчы этиштерди өзүнчө жазасыңар. Ал эми кыймыл аракеттин толук иштелгенин билдирүүчү жардамчы этиштерди өзүнчө жазасыңар. Анда эмесе бүгүнкү сабагыбыз аягына жетти. Сабакка катышып бергениңерге чоң рахмат.